Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talamlardan men biz Abasa сүрөсүндө 17 аятка келип токтогомуз. Бул аятта кутилал инсану ма акфара. Адам баласын Алла таалам айтат, жалпы адамдарды. Адам баласы инсандарды. Инсандар куруп кетти. Инсан Алланын лаанатына калды, каргышка калды, кыйрап кетти, бактысыз болду деген ушундай бир коркунучтуу абалды эскерет. Эмнеге кыйрап кетти, эмнеге бактысыз болуп кетти, эмнеге куруп кетти дегенге жообунда ма акфара дейт. Мындай абалга куруп кеткенине, каргышка кылганына, Алла тааламдын ырайымынан айдалып, Аллахтын каарынын келтире турган, ачуусуна тие турган кадамга барышына себеп ма акфара. Адамдардын, инсандардын ушунчалык көп капырчылыкта болгондугу дейт. Булдай услупты ушундай жол менен арабтарда да колдонот да. Мындай бир нерсенин өтө коркунучтуу экенин, жаман экенин, жиркеничтүү экенин, акыбети жакшылык менен бүтпөйт экенин эскеришин ушундай формада колдонот да. Кээ бир муфассирлер айткан, муну инсан дегенде бу жерде бүт жалпы эмес, ошо инсандардын арасынан Аллахка ыйман келтирбеген капыр болгондорду өзгөчө белгилеп атат дейт. Ар бир инсан эмес дейт. Себеби аяттын аягында ма акфара деп атат. Булардын капырчылыгын эскерип атат дейт. Жалпысынан Адам алейхиссаламдын кыямат кайымга чейин келген адамзаттын жалпы урпактарынын арасынан Аллахка капыр болуп өткөн адамдарды айтылууда дейт. Себеби кыямат кайымда белгилүү Алла таалам Адам алейхиссаламга карап, өзүңдүн урпактарыңды карачы дейт. Мындай айтканда, Адам алейхиссаламдан баштап кыямат кайым болгончо биз билбейбиз да, балки миллион жыл өттү. Нечен деген кылымдар, канча деген 50 жылда эл жаңырат, 100 жылда жер жаңырат деген канча доор өттү да. Мына ошол Адам алейхиссаламдан баштап кыямат кайымга чейин келген адам бар махшарда турган кезде Алла таалам айтат, Адам алейхиссалам, артыңды кара, урпактарыңды бөлүп карачы дейт. Мындай айтканда, Алла таалам ушундай жерди батышы менен чыгышын тегиз кылып, Адам алейхиссаламга өз кудурети менен урпактарынын мындай айтканда статистикасын көргөзөт да. Минтип эле караганда бейишке кирген талпа менен тозокко кирген талпанын айырмасы көрүнүп калат. Ошону артын карап айырмала десе, бөлүп кара дегенде көрүнөт да. Кандай болуп көрүнөт десе, биринде айтат, мин кулли алифин тиса миа ва тисата ва тисаин дейт. Ар бир 1000 адам болсо, ошонун 999-у тозокко кирип бараткан болот да. Бири гана бейишке кирүүчү болот. Элестетип көрүңүздөр. Дагы бир хадисте капкара буканын бир жери аппак кашкасы болот го, ошондой сүрөттөлгөн. Бул деген сөз адам затты ушунчалык капырчылыгы көп да. Мындай айтканда 1000 адамдын ичинен 999-у капырчылыкты өлүп атат. Мындай статистикасын карады Адам алейхиссалам. Ушунчалык капырчылыкты өлгөндөр көп. Анан берде дагы экинчи маани жатат. Ма акфара дегенде дагы бир таң калыштуу суроо берип атат Алла таалам. Муну такрир деп коет, суроо берип, кандай? Эми ушундай капырчылыкка эмне алып барды буларды? Көз десе көз берип атат Алла таалам, акыл десе акыл берди, айбандардан айырмалаган жүрөк берди, сезе турган канча деген айырмалай тургандай нерселерди берди адам баласына. Сан жеткис неаматтарды, жакшылыктарды берди. Бул сүйлөм өзү да таң калыштуу да. Ушунча жакшылыктын үстүндө туруп кантип Аллах тааламды жокко чыгарып, акыретке иман келтирбей капырчылыкты өтүп кетет адам заты деп. Ва иннама кана куфрул инсан адыман. Бул адам заттын капырчылыкка барышы бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул өтө коркунучтуу. Аны артка кайтара албай тургандай, түбөлүктүү тозоктон чыкпай кала тургандай абалды. Мына ошо таң калып атат да. Таң калыштуу дейт. Алла таалам адам затына эң чоң белек акылды берди. Ушул акылыңа эле таянып кал, акылың менен мени таанып ал десе деле жетиштүү болмок. Бирок антпестен Алла таалам адамдардын арасынан элчилерди жөнөтүп турду. Элчилерди жөнөтмөйүнчө эч ким бул дүйнөдө да азаптаган эмес. Жанагынтип селдерди чүрүп, сел агызып, борон, шамал, жер титирөө, жер менен жексен кылуу, оттордун түшү, асмандан таштын түшү, кандай деген табиятта кырсыктарды берген эмес. Качанга чейин пайгамбарлар келип, элине эскертип, анан алар тоң моюндук кылып, кана Кудайың бар болсо таш чадырсынчы деген ушундай бир пайгамбарлардын үмүтү өчүп калган абалда болгондо ушундай кырсыктар келген. Анан пайгамбарлар деле жөнөтпөстөн асмандан китептерди түшүрдү. Торат, Забур, Инжил, Сухуф, Куран акыркысы. Ушундай адамдын капырчылыкка ооп кете турган жагдайдан сактай турган нерселердин бардыгын Алла таалам берди. Периштелерден пайгамбар кылган жок. Анда да айтмак, булардын жынсы башка да.
Булардын физикасы башка да, бул Алланын буйругун аткара берет. Адамдардан кылды пайгамбарды. Куранын түшүрдү, мына бүт Алланын сөзү. Эч кандай шек жок, күмөн жок, пайгамбардын сөзү да жок арасында. Бүт Алла Таалам өзүнүн сөзү, сыпаты. Анан ушунча жакшылыктын үстүндө туруп, ома далика кафара фаякуну куфруху азима. Ушунун артынан дагы Аллахты жокко чыгарып, акырет жок деп акылын иштетпегени, пайгамбарларды кабыл кылбагандыгы, Аллах түшүргөн китептерге ынанбаганы, ыйман келтирбегени кандай таң калыштуу нерсе. Ушунун артынан дагы деле капыр болуп атабы деген сөз да. Анан кимди айтат? Анан кутилал инсан дейт. Анда курусун мындай адам, жоголсун мындай адам, лаанатталсын мындай адам, жыргабасын мындай адам, бактысыз болуп калсын, куруп кетсин деп Алла Таалам ушунча жакшынын үстүндө дагы капыр болуп атса, жаратканын тааныбай аткан болсо, бул малдан да жаман да деп Алла Таалам айыптап катуу айтып атат бул аятта. Таң калыштуу. Кантип капыр болот? Капыр болбошко Алла Таалам бүт мүмкүнчүлүктөрдү адамга акыйкат менен жалганды, капырчылык менен ыйманды, ак менен караны айырмалай тургандай кылып берди адамга дейт. Ошого карабастан ма акфара, мындай чыкканда адам капыр болуп атат. Капыр дегенде берде капырчылыктын түрү көп. Бири жеткен капырлар бар, такыр Кудай жок дейт да. Бири Алла Таалам бар, бирок биз кайра тирилбейбиз дегендер бар. Бири өлгөндөн кийин тириле турган, акыретке бара турган күндү жокко чыгарат. Бири пайгамбарды жокко чыгарат. Бири жана Куранга ишенем, бирок пайгамбарга ишенбейм дегендей. Бири ушундай бир чоң кудурет күч бар, бирок Курандагы Алланын сөзү эмес, пайгамбар дегенде жок дейт. Ушинтип түрлүү түркүн капырчылыкты адамдар жасашат. Алла Таала мисал дейт да адамга. Капырдын сөзүн айтып. Кале май юхил идама ва хия рамим. Адам өлүп, сөөктөрү бычыранып, чирип кеткен деген кантип аны кайра тирилтсин, кантип кайра аны өз калыбына келтирсин деген капырдын сөзү. Мына ушинтип акылына салышат. Аны жараткан Алла Таалам кайра тирилтип коет. Жоктон бар кылган, аны кайра восстановить этип коюш андан да жеңил деп. Андан кийин Алла Таалам айтат: "Мин ай шейин халака." Ушуну айтып туруп, кийинки аятында 18-те айтып атат. Мындай кээде бир нерсени суроо бересиң да, бирок сурооңо жооп эмес, ал адамдын моюнуна алдыра тургандай да. Бая сен акыйкатты көрбөй турасыңбы? Сен каяктан келгениңди билбей турасыңбы? деп адамга айтат го. Адам жооп деле талап кылбайт. Ошол адам мээсин иштетсин, жүрөгүн ачсын, ошону моюнуна алсын. Өзүңдү өзүң тааныбай калдыңбы дегендей сүйлөм да бул. Мин айшейин хала. Эмнеден жаратылды адам? Эмнеден, каяктан келди бул адам? Мин нутфатин халакаху факаддара. Мурун сен бир көзгө илинбеген, жиркенген бир жөн эле суу элең го, адамды айтып атат да. Анан сен ошентип канга айландың, энеңдин курсагында 9 ай болдуң. Анан ошентип алсыздыктан ал канча деген этап менен инсан болуп, анан ушундай эрезеге жетип, акыл эсиңе келип, андан кийин акыл бир балагатка жеткенден пайгамбарды билип, Алла Таалам китебин билип, жакшылыктардын баарын билип турган капыр болосуңбу? Өзүңдүн каяктан келгениң, кандай болуп жаралганың, кантип калыптанганыңа бир көз чаптырып артыңды карабайсыңбы дегендей бир эскертүү да. Алам тухлак минал адам лам такун шей'ан мадкура мин qabl. Сен жоктон бар болуп жаралдың го. Жок элең го мурун. Мисалы, ар бирөөбүз жашыбыз 40-та, 50-дөбүз, 60-та. 50 жыл мурун кайда элең? 60 жыл мурун кайда элең? Мурун жок элең госун. Фавуджидат васырта инсана. Жок элең, мына бар болдуң. Эми кантип кайра жок болуп, өлүп, анан кайра бар болоруңа ишенбейсиң. Кайра тирилериңе кантип ишенбейсиң? Деп Алла Таалам эскертип атат. Ва нутфа деген хел асл ма, мындай чыкканда бир ириген суу, уруктукту айтып атат. Ошондой башында ушундай эркектин жынысында болгон суу элең го дейт да. Эркектин белинен чыккан сен суу элең го дейт. Анан аялдын жатына түшүп, ошол жерден пайда болуп, ошол жерден этаптан этапка калыптанып, уйган кан болуп, жана хадисте келгендей 40 күн, анан 40 күн, ошентип 120 күндө рух салынып, анан жанат ырыс кызы жазылып, ажалы жазылып, амалы жазылып, бактылуу бактысыз экен деген белгилүү го. 5 карабы, тозок карабы кандай экен бар жазылып. Ошондой этаптан өтүп, тагдырың жазылып. Ошондой элең го. Мындайча айтканда адамдын ушундай калыптан калыпка жаратылышы, этаптан этап кетиш бир таң калыштуу ажайып да. Ошого карап көрбөйсүң дейтин. Ушундай нерсеге кудурет жеткен Алла Таалам, эми сен дардайып, чоңоюп өлүп калгандан кийин кайра сен тирилтип коюш андан да жеңил. Андан кийин аятта "Тумма сабила яссара" дейт. Андан кийин сенин жашооңду Алла Таалам жолуңду жеңилдетип койду го дейт. Кандай кылып жеңилдетти? Бул дүйнөгө жашашы, жүрүшү,
ыңгайлашы бүт жактарынан адамга жеңилдеткен. Эки жолду берди. Ак десе акты көрө алат, кара десе караны көрө алат, көз десе эки көзү бар, эки кулагы бар, сайраган тили бар, сезген жүрөгү бар, иштеткен акылы бар. Такыр таң калыштуу бир дагы махлукатка мындай мүмкүнчүлүктү берген эмес адамдан башка. Керек болсо периштелерде жок мындай эрип. Кутурам десе кутурат. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү адамга Алла таалам берди. Ва хадайнаху наҗдайн, адамга эки жолду берди дейт. Рызкылардын эшигин ачып койду. Жана эң чоң жеңилдеткен нерсе мунун баарды жанатып кичинекейинен эмип, сүткө азыктанып, анан тай басып, чоңойгон, мунун баары жеңилдик деңизчи, баардыгы. Бирок мындан да чоң жеңилдик адам баласына берген. Ошо акыйкатты көрө тургандай жеңилдиктерди берген. Жанатып китептерин чүрүп, пайгамбарларын жөнөтүп, жашоосунда кээде көзү май басып калса оорутат, башына балейин чүрөт, кырсык берет. Иши өлгөнчө адам кайтабы, оңолобу дегендей Алла таалам шунча эскертүүлөрдү берет. Жаны чыкканча. Анан качан жаны кекиртегине келип каргырап калганда ал кеч да. Аяндарды берет, белгилерди берет. Бирок ошого карабастан адам, Кудай сактасын, эскертүүлөрдү эскербесе капыр болуп өлүп кеткен адамдарды таң калышты дейт. Анан Алла таалам аны жаны чыгарып өлтүрөт. Фа акбара, кабырга салат дейт. Кабырга киргизет дейт. Ушундай болсо да, капыр болсо деле, хотя ошондой адам, капыр адам, жер бетинде жанатып иттердей болуп, чирип, сасып өлүп калганга деле татыктуу эле капыр адам. Бирок антпестен адам инсан болгондон кабырга көмүлүп, сыртынан топурак менен көмүлүп, жана айбан ит куштардай болуп чирип, сасып өлбөстөн ушундай кылып көмө турган кылдык деп атат. Муну билесиздер, Адам алейхиссалам балдары бири-бирин кызганыч менен өлтүрүп салып, керек болсо өлүктү каяка жашынтарын, каяка коерун билбестен каргадан үйрөнгөн да. Келип бири-бирин өлтүрүп, анан көмгөндө көрүп, анан ошолордон көрүп, анан ошондо башталган. Алла Тааламдын ошо инсанга болгон урматы менен ушинтип жерге көмгөндү үйрөттү дейт. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, фа акбара дегени кабырга киргиз деген, бул да урматтап, сыйлап инсанды. Керек болсо ошо өлгөндө дагы урмат сый менен кабыр киргизген деген. Тумма ида шаа аншара. Андан кийин кыямат кайымында кайрадан кабырдан тирилтип алат дейт. Кайрадан тургузуп алат дейт. Эмнеге? Люжазия ал амали. Ошо бул дүйнөдө кылган амалдарын бардыгын эсеп кысабын алып суракка тургузуш үчүн, суракка тартыш үчүн. Бул нерсе Алла Тааламга эч оор келбейт. Калла ламма яqdima амара аятын уланысында, бирок тилекке каршы адам Аллах буйруган нерселерди бул дүйнөдө аткара албады. Жана капыр адамдарды сүрөттөп атат да. Аллах буйруду эле бул дүйнөдө ибадатка, мени тааны, жөнөткөн пайгамбарыма баш ийип жаша, тыйганман тыйылып жаша. Ошолорду аткарбастан өлүп кетти. Каякта аткарат? Тирлер күнү жокко чыгарып атса, Аллах Тааламга ишенбей атса, пайгамбарды моюндай аткан болсо, жокко чыгарып аткан болсо, Алла сактасын. Керек болсо, айрымдардын сөздөрү бар. Эгерде өлгөндөн кийин кайра тирилүүчү күн болгондо, анда биз мурунку ата бабаларыбызды көрмөкпүз деген сөздөрдү айтышат да. Алла сактасын. Ошон үчүн кыямат кайымда адамдар заттын баарды бирдей тирилет. Кыяматка азыр эрте өлгөндөр эрте туруп сурак берип аткан жок да. Алар кабырда жатышат. Барзак жашасында жатышат. Качан кыямат кайым болот, ошондо бүттүгү кыямат кайымда турушат. Себеби айткан жок да пайгамбарлар бизге айтканда. Силер өлөр менен махшар күнгө турасыңар, кыямат күндө суракка барып каласыңар деген эмес. Кабырда турабыз биз. Кабырда сурак берип, ошол жерде калабыз кыямат кайым болгонго чейин. Анан кыямат кайым болот, анан ошондо баардыгы кабырдан турушат. Жалпы зат өлгөндүн баары тирилет. Нечен кылымдан бери өлгөндүн баары турулат деген сөз. Анан ушулардын баарын капырдын чылыкты кандай экенин айтып, аягында аяттын уланысында эмне деди? Фальяңдурил инсану иля туами. Адам баласы керек болсо өзүнүн азыктанып аткан, жеп аткан тамагына эле карасынчы дейт. Субханалла, кээде биз суу ичип атабыз, суусуз кандырып, тамактын түрлөрүн, овощинин түрлөрүн, фруктуларды жеп атабыз. Койчу кандай тамак түрлөрүн ойлонбойбуз. Ошол тамагына деле карасынчы дейт. Каяктан келди бул тамак? Ким алып келди бул тамакты? Аллахтан башка бирөө жараттыбы ошол тамакты? Ушул күнгө чейин адам затында жей турган тамак адамдын өзүнүн колу менен жасалгандар бар го, мисалы пластиктерди мындай кол менен өспөй чыга турган нерсени жеп аш кыла албайт андай. Бүттүгү ушу Аллах Таалам түзмө-түз берген өсүмдүктөр. Же овощу, же фрукту, нанын деле кандай түрү болбосун, бүт ошо будайдан, арпадан Аллах Таалам өз кудурети менен жамгырын жаадырып, күнүн чайыттай нурун берип, жерден ушинтип дандары өсүп чыгып, ушинтип адам жеп келатат. Каяктан келди бул тамак? Жеп аткан тамагына карабайбы дейт жана кабыр болуп аткан инсан.
ошондой мешит этпесе бул кантип өсүп чыгып атат ал? Силер эгип атасыңарбы дейт. Биз эмне топуракты ачып туруп таштап коюп атабыз да болду. Ал өнөт, ойлонгон да жокпуз. Ким өндүрүп атат ал нерсени? Ким өстүрүп атат? Бактарыбыз өтө жаз келди дегенде тимеле жашыл болуп жаркырап чыгып атат. Ушунгө чейин адамзатты бир физика илим менен бир чыгарган жок да. Бүт ушул Алла Тааланын буйругу менен, периштелердин кызматы менен. Ошон үчүн аяттарда көп бар. Силер жерге данчтап койсоңор, силер эккен болосуңарбы? Биз ошону өстүрүп атабыз. Биз чыгарып атабыз го дейт. Кааласак биз өсүмдүктөрдүн баардыгын кургак кылып, жер бетин чөл кылып салабыз дейт. Элестеткиле, эч нерсе өспөй турган болсо. Көрмөкпүз бүгүнкү күндө жанагы биз илимий инновацияга жеттик, анан мындайга жеттик, илимдин туу чокусуна жеттик, айга жетип атабыз, күнгө жетип атабыз, анан биз деген тимеле искусственный интеллект кылып койдук, мындай кылып койдук деп. Ушул күнгө чейин адам өзүнүн жей турган тамагын чыгара элек билбейт. Бүттүк ушу Алла Таалан берген тамак жеп атат. Калганы бар ошол чыккан нефттен, пластиктин түрлөрүн Алла Таалан берип койгон эле нерселерди эле кураштырып, мунаштырып. Ошон үчүн бул аятта адам карап көрсүнчү жеп аткан тамагына дейт. Ошон үчүн аяттын уланысында дейт, эгер кааласак бир дагы өсүмдүктөрдү жер бетинде бүттүн кууратып, эч нерсе өнбөй турган кылып коймокпуз дейт. Эч нерседен пайдаланбай калат. Элестетсеңиздер, эч нерсе өспөй турган болсо, фрукты да жок, овощу да жок, буудай, арпа, эч нерсе өспөйт. Эмне бир завод менен буудай кыла алабы? Жок да андай. Эч нерсе өспөй турган болсо. Жок, биз дейт Алла Таала. Анна сабабнал ма сабба, асмандан булуттар менен биз жамгырларды жерге төктүк дейт. Сумма шакакнал арда шакка, жамгырлар жерге түшкөндөн биз жер бетин жашылдантып көгөрттүк дейт. Өсүмдүктөрдү өстүрдүк дейт. Фаңбатна фиха хабба, жерден ошондой дандардан жүгөрү, арпа, буудай, кандай өсүмдүктөр болуп ошон дандарда айтып атат да. Жүзүмдөрдү керек болсо сактап кала тургандай, сактап коет атпайбы буудай, арпаларды. Ошондойлор финиктерди, курмаларды, жыш жайгашкан бак дарактарды баардыгын жашылдандырып атабыз го дейт. Кандай фруктунун түрлөрү, овощунун түрлөрү, ушунун баардыгы силердин кызыкчылыгыңарга го дейт. Ушунча жакшылыктын үстүндө туруп, мээңер жетпей турган абалда өстүрүп берип, Алла Таалам жеңилдик берсе деле, кайра бара турган күнүңөрдү жокко чыгарасыңарбы деп капыр болгон инсандарга кайрылып атат. Матааллакум ва лианамик. Ушунун баардыгы силерге болгон кызмат жана силердин мал чарбаңарга. Төөбүз, жылкыларыбыз, уйларыбыз, койлорубуз, бүт жан-жаныбарларга дагы азык болуп атат. Мунун баардыгы эскертүү. Адам ойлобойсуңарбы ушу тамаганы. Кээде туугандар байкасаңыздар, кайда керек болсо мусулман адамдар да бир тоону мактайт, анан бир табият, ой Швейцария деген бар экен, анан Кыргыз деген жер шундук экен, анан тигир мындай, биз деген кыйын элбиз, анан биз деген сонун бейиштин төрү деп, бирок ошол жерде Аллахка болгон мактоо жок. Бир табияттын коозуна суктанасың, ошо жараткан Алла Тааламга мактоо, аргылоо жок да сөзүбүз. Субханалла. Аллах улуг. Не деген ушунун баары биздин кызматыбызда. Аллахым сага миң мертебе шүгүр. Ушундай жакшылыкты көрүп, ушундай табиятты көрүп, ушундай берген ырыскысын жеп, килемдей төшөп койгон жеринде жүрүп, жамгырын жаадырып атат, тынчтыкта, аманчылыкта, жакшылыкта жашап, анан жөн эле табиятка суктанып коюш бул акылсыздык. Табиятты жараткан Аллах Тааламга суктаныш керек. Аллах Тааламды арулаш керек. Аллах Тааламды даңкташ керек. Европаны мактайт, бир Американы мактайт, тиякты мактайт кээ табияттын өзүнө суктана берет. Оозунда Аллах Таала кеби жок. Ушунун баардыгы матаан лакум дейт. Силердин кызматыңарга бердим дейт. Жакшынакай ибадат кылсын бул дүйнөдө. Силер адамдын миссиясы ибадат кылып Алла Таала. Алла Тааламды таанууга ачка калбасын, кор болбосун адам баласы, кыйналбасын, ыңгайсыздык жаралбасын. Жамгыр, табият, бүт өсүмдүктөр, бүт овощулар, ошондой эле мээ, акыл, жүрөк бүт жактан ыңгайлуу болуп, бирок тилекке каршы куруп кетти адам баласы дейт. Ушунча жакшылыктын үстүндө деле пайдаланбады. Эң чоң болгон жеңилдет берген хидаятты таба албады. Алымдар айткан, бул дүйнөдө Аллахты жоготкон адам эмнени тапты деген. Мындай карап көрсөң ошондо бүт нерсе колуңда болсун да, бирок хидаятта жок болуп өтүп кетсең 60-70 жыл көз ирмемде өтүп кетет. Эмнени таптың сен? Миллиардтың болсун, канча жакшылык болсун, бүт калды да. Элим Аллах Тааламды тапкан адам эмнени жоготту дейт. Эч нерсени жоготпойсуң. Мейли кедей жаша, мейли орто жаша. Кандай абалда жашасаң да, алхамдулилля, бүт жакшылык колуңда. Себеби Аллах Таалам кайсы максатта сени жараткан болсо, ошол максатты сен таптың. Калган дүйнөдөгү берилген нерсенин баардыгы бул зарылдык экенин билдиң. Ошол максатка жетүүчү каражат экенин билдиң. Аллах Таалам сызып койгон сызыкта жүрөсүң, калган Аллах берип койгон жакшылыктарды
колдонуп атабыз. Ушул максатты ишке ашырабыз. Кадимки курсагыбыз тойгузабыз. Максатыбыз бул дүйнөдө курсак тойгузуп тамак үчүн эмес да. Бул зарылдык күч кубат алып, кайра миссиябызды улантабыз. Максатыбызды улантабыз Аллах Тааламдан. Ушунун баарын эскерип туруп Аллах Таалам кайрадан кыямат кайымды эскерет. Себеби инсандар таң калышты. 1000 адам барса 99 капыр болуп атса, эмне деген шундук? Билесиздер, капыр адам тозоктон чыкпайт. Мен таң калам, Куранды окуп атканда ичиндеги аяттардын маанилеринде шунча бейиш тозок көп эскерилет. Шунчалык акырет көп эскерилет. Пайгамбарлардын сөздөрү көп эскерилет. Алланын эскертүүлөрү көп эскерилет. Бул дүйнө өзү аз эле эскерилет, карасаңар. Себеби бул дүйнө акыретке салыштырмалуу жөн эле көз ирмем да. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү экономикалар, анан дүйнөдөгү бирдеке дегендер көп жок, андай Куранда таппайсың. Тим эле адамга ушундай көзүн сайып, көкмүй адам деле түшүнө тургандай сөз менен түрлүү түркү мисалдарды берген да. Адам ойгоно тургандай. Мындай адам акыретке барганда бир шылтоо калбайт, тоң каласың, шылтоо. Куранды мынтип бир жакшылап ой жүгүртүп окуган адам ушунчалык ачык да. Ушул дүйнөнүн, бул дүйнөнү жөн эле сүрөттөп койгондой оюн бул дүйнө. Көңүл ачуучу жер, мактана турган жер, сыймыктана турган жер, адамдар бири-бири менен жарыша турган жер. Мындай бир азгырык жер бул жер. Деген эскертүүлөр. Сен кетип аткан жериңе кам көрбөй, бараткан жериңе кам көр. Акырет түбөлүктүү, бул дүйнө өтүп кетет. Тез камын көр деген эскертүүлөр толо, мол. Акырет көп эскертилет. Тозок бейиш көп эскертилет. Анан кыяматта айтат файда жаатис-саха. Мындайча айтканда, ушул жанагы кыйкырык угулганда кыямат кайым болот. Исрафил периште үн салганда. Анан ал күндө яума яфирул мар'у мин ахи. Анан башталат. Адамдар бири-биринен качышат. Бир тугандан качат, ата-энесинен качат, ата-энеси баласынан качат, эне кызынан качат, бир туган атасы баласынан качат, баласы атасынан качат. Ликулли мриин минхум яума идин ша'ну югни. Ар бир адамга өзүнө жетишерлик маселеси бар. Көзүнүн баары тостоюп эмне? Напсим, жаным деп турат. Өзүн куткарып кет. Эмнеге адамдар бири-биринен качат десе, ушу бири-бирине жолугуп калып, акыларды талап кылбаса экен деп. Көгөрүп мисалы бала асылса бале, ата сиз мага жакшы убакыт бөлбөпсүз го. Мени хидаятка үйрөтпөпсүз го деп айтпасын деп ата баладан качат дейт. Эне качат дейт кызынан, үйрөтпөпсүң деп. Бала качат дейт атасынан. Дагы балам, сен мени урматтап сыйлабапсың, караганда монда кызмат кылбапсың деп дагы бир аталык милдетин, энелик милдетти айтпасын деп ушун бири-бирине качкан заман. Бири-биринен акылар талап кылбасын деп качышат дейт. Достон дос качышат. Керек болсо ал күндө бири-бирине душман болот деген адамдар. Тек гана таква, жакшылыкта жардам берген адамдар гана таква, ошолор гана жакын болот. А эмнеге достор душман десе, бул дүйнөдө лаанатка калгыр, сен менин акыретимди куруткан турбайсың. Сен мени азгырган турбайсың. Жана бири-биринин убакыттарын урдаган, бирин-бири азгырып жашоосунда туура эмес жолго түшүп кетишине достор себеп да. Чөйрө себеп. Ошонун баардыгын адам сезет да, билет. Ошон үчүн эч кимге жолугусу келбейт. Баардыгы бири-биринен кача турган заман. Кулли мриин яума идин ша'ну югни. Ар бир инсан өзүнүн напсиси менен алек болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол күндү сүрөттөп берип атып Айша энебизге, ал күндөрдө адамдар жип жылаңач абалда болот деген. Айша энебиз таң калган. Аял менен эркектер жылаңач болобу деген. Ооба деген. Анан кантип алар жылаңач болду? Бири-бирин авраты го деп эскерилет да. Десе, ал-амру а'дому минан яндура ба'духум иля ба. Ал күндө абал ушундай оор чоң. Авратын кароо деген маселе адамдын оюна да келбейт. Анан Аллах Таалам ошол жерде эки топты эскерет, эки топко бөлөт дагы. Ужуху яумайдин мусфира. Бир топ адамдардын жүздөрүндө ачыктык, тунуктук, нур жана күндүн шашке убагында чыгып келатканда жаркыраттыкы ошондой кенендикте болушат дейт. Жылмаюуда, кубанычта, сүйүнүчтө турган жүздөр болот дейт. Алар кимдер десе, алар уже билишти бара турган жайын. Момун мусулмандар, жакшылыкка жете турган, бейиш кире турган билген адамдар жүзүнө билесиз го, адам кубанганда жүзү сразу өзгөрөт. Нур пайда болуп баштайт, жылмаюу пайда болуп баштайт. Кубаныч адамдын жүзүнө чыкканда көргөндө эле таң каласың. Саламун алейкум деп периштелер коштоп, колдоп дегени мындай учурашып турат дейт. Алланын саламы болсун деген адам уже сезет да. Экинчи топтогулар жүздөрү карайып, жанагындай топуракка шып алып, кебетелери бир шундук болуп турат деп сүрөттөйт да. Тархакуха катара улаика хумул кафаратул фажра. Алар ким десе капыр болгондор, бузукулукту жасагандар, ушул күнгө ишенбегендер дейт. Эмнеге жүздөрү капкара? Себеби алар бара турган жерин билишет. Ошондуктан алар жүзүнө тебет да. Настроение түшөт, көңүл түшөт, кайгы, капа, сарсана, жананча бүкү-түкү бар бетине чыкканда беттери карайып,
алейха габара деп жана топурак менен лай менен бети шалып калган адамдын кебетиндей сүрөттөлгөн. Тархакуха катара дегени беттеринде капкара зулумдук көрүнүп баштайт. Алар капырлар жана бузуклар деген. Себеби ал күнгө ишенген жок да булар. Андай болорун бура күткөн жок. Жок болуп кетебиз, ушу менен жана түштөй болуп эле калып калабыз деген. Насаллаллаху Аллах таалам баарыбызга саламаттыкты, аманчылыкты берсин. Ошол күндө баарыбыздын жүзүбүзгө жылмаюу, күлгөн, кубанган, жүздөрүндө нур пайда болгон топтун арасына кошууну насип кылсын. Ал эми капырчылыктан, бузукулуктан, пайгамбарга тоң моюндук кылуудан, Аллах тааламдын аяттарынан, пайгамбар алейхиссалам хадистеринен жүз буруудан, кайдыгерликтен, мерестиктен оолак кылып сактасын бизди. Ушу менен биз кыскача жалпысынан Абаса сүрөсүндөгү түшүндүрмөнү бүттүк. Саллаллаху алейхи ва алейхи ва сахбихи ажмаин.